Бүгін қақтабыз? Қырғыз музейіне келдік. Бүгін дочамын туған күні. Арзаткаға билет қылып, бүгін музеймен таныштырып жүрміз. Тюпинская это не надо взять, берите бешенчик выбирать. Немецкий металлдык жина бар. Экинчи үчүнчү колунда. Чурактардын түрүндө чокодон айнек сымал заттардан жасалган экен. Чүй талас бөлүнүп. Ada. Aku? Көшөгө деп айтчубуз бизде буларды. Анан мондай нерселерди шылтак дейчүбүз. Кийизден шылтак. Аны жыктан деп койдук. Бул таякка ушу жиптен оролуп туруп, анан кийин ушундай кычык түшүрүп согуласыз. Муну баягы боз үйлөрдө ашкана жакты ушундайлар менен тоскон да. Түшүндүңбү? Эмне ашкананы ушун менен эле боз үйдүн мындай 10 катталын тосуп койгон, азыркы ичинде ич аяктар турган. Болса ала кийиз, биз мындай дагы жасачубуз айында. Вот билем ушундай болуп соголат. Ушинтип токчубуз билем деп сокчубуз көрдүңбү? Билем ушинтип соголат. Билем. Так начинают, что ли? Ушинтип соголат. Билем, байнана. Моиктер жибиричүбүз биз мындайга. Азыр эле үйрөнүп, могуну эмелейт, барбекелди деп коет эле. Таар сокконда келген, кылыш деп коет, таар кылбайт. Бул салуу. Биз муну менен жүн салачубуз. Жүндөрдү ушун менен салабыз да. Анын менен жүндөрдү салып, мондай бактап
Бұлар құр жүгінде міне жайлауға шыққанымызда біз менен эшектерге ушуну артылат дагы мына эки жак чөптөктөрүнө айрандарды салып жүрүп күтөмүн дечи. Могу килем куруп жүргөн, могу баштыкча жайлоодо керегенин башына ийип, буларга кашык бирдемселер салуучу. Мондай эмелерден салып, жейип ушундай нерселер салуучу килемдерди. Ого мисалы ийине сайып коюлчу урдук эме. Бул кармош жана казан кулагы кирип кетпесин үчүн биз казандарды кармаган кармош түткүч деп айтабыз. Аларды көргөнгө? Ал көкөлөр булга кымыз коюп ичип жүрөт. Көкөлөргө. Бул бекитем булар жа камчы мисалы. Монага мисалы ток айтганда же бирендеге чыкканда ушуларга сусуктарын бирдемселер куяк жүргөн. Ал чачпак деп коюлат, чачтарга катышмай. Чачтарын өргөзгөн ушундай насаттан салмандар. Могу эркектерге белине байланган бар. Аялдардын куллары, эркектердин куллары качкандай белине кемер алып. Булар сирге уже 19-жылдагы таандыктан нерселер. Эмер эмес күмүш булар. Менде бар ондай сөздөр билесиңизби? Бар менде ушундай сөз. Ошолар. Алар билет деп айтылган. Ошо кеттир. Араб жаңы билимдерди окуп китептер. Мурда ушул тамгалар менен билимдер берилген. Максалатын көргөн тамгалар менен. Мындай эмелерден жакшы сөздөрдү туруп араб тилинде жана жакшы дуаларды жазгандагы буларгачы анан дем салып дуа менен анан ошол адамдарга мындай тагып жүргөн да жаман нерселерден сактасын депчи көрдүңбү? Ошондой нерсе. Тогуз торгол деген оюн. Ашык күчкө ойнолгон мындай кызыктарды жасалып жүргөн. Вот акчалар, копейкалар, 40 рублейлер. Награда бар уже. Саат. Мындай саймаларды кечте деп айтылат, биз тикчүбүз. Могу кийим барда деп айтылчу, мындай торлорун апам токучу. Анан кийимдерди илинип, үстүнө ушуну дуалга жанагындай эме кабылып туруп, мылт сыяктуу бешик бар болот да, ошондой кабылып кийимдерди илинип, үстүнөн ушу кийим барда деп мындай жабылчу. Ушундай саймаларды бүт биз сайганбыз башында. Самовар деп коюп могун. Шайнкин. Чогуу түк мындай бүтүп bizde да бар болчу. Ичине чогуу саласың, жана арчанын ысык чогун. Кийим түктөйсүң. Кийимге машиналар кылат. Тараза бар көрүнөтүн дейт. Bizde да бар болчу ушундай таразалар. Исмаил Байилиновдун чыгармасында жана Ажар деген кызды 16 жаштагы кызды картаң кишиге берем дегенде ал качып кетип атып, анан талаада кашкырларга жем болот. Ошол жөнүндө жазылат. А? Бул жак уже более жаңыраак мезгилдеги уже. Куралдар ойлонуп табылган, согуштук куралдар запрет деп айтылган. Ленин. Ма тракторго эмне мына карасаң кетпей. Трактор окшойт. Ленин отырган салдар окшойт. Мындай суу ичип чыгасам. Казан. Каштарды караламан үйдө. Мыналар карала. Паровоздун макеттери үйгө камаларга болуп турат. Трактордун макети. Националдык кийимдердин пайда болгону. Ого, мына 1917-жылдагы нерселер болсо керек болмойт. Репрессия кулланып, репрессияга биринчи 50 сом кандай болгон, 1 сом, кыйындар, сомдун жаңы чыккан. 1 сом акча айтып койду. Айтпасын акча экен ол, э? Бул 7 тыйындыктар дейт, ошол алып кетип кошулду.
Шахматтарға. Ничего себе большие, да? Слишком большого. Muшу чого було? Öğrenelim. Шахмат. Kimisi koşacak. Музей көрөбүз деп адамдар мынтип шалпайып жатып калды уже чарчап. Монда бирөөсү жатат уже. Было очень классно, спасибо, что принесли нас сюда. Мне очень понравилось. Да?